Урматтуу Медианин программасынын көрүүчүлөрү, мен кээде ушинтип түндө дагы энелерди куттуктайбыз. Азыр бир Кара Суу районуна караштуу Кара Суу районунан орун алган Ысмайыл ата деген бир кафе бар экен. Ошол кафеге келип 70-тин тегерегиндеги Мейман деген энебизди куттуктаганы келетам. Тагыраагы мына ушул куттуктоону Москвадан сиңдиси Гүлмира деген айым жолдогон. Азыр алдагы мүнөттөрдө сиздер менен чогуу ушул куттуктоо программасына ортоктош болобуз. Ата энени көзү тирүүсүндө сыйлап, барктап, мактап калалы. Рахмат туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу Медианин программасынын көрүүчүлөрү. Могул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жаркыраган чайкананын аты Ысмайыл ата деп аталат экен. Мына ушул жерде дагы бир энебиздин ата эненин сүйүүнүсүн сиздерге чагылдырганын келип баратам. Келиңиз эже, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы эже? Аябай чукул арада уюштуруп калды. Москвадагы эженин аты ким эле? Гүлмира эже ушунчалык барбасаңыздар болбойт, түн болсо да барбасаңыздар болбойт дегенден биз келип калдык. Атабызды куттуктайбызбы же апабызды куттуктайбызбы бүгүн? Апабызды куттуктайбыз. Апабыздын жашы 77-де. 71-деби? 71-ге барып калды. Сиз кимсиз болосуз? Мен кызы болом. Өзүнүн кан жанынан жаралган кызы болосуз. Апабыз ушул программа келет деп күткөн эмес беле? Жок, билбейт болду. Бул жалаң энелер үчүн программа. Ошо энелерди мактайбыз, жана энелерди даңктайбыз дегендей. Атжан Мөмүрзак Азимкулов жүрүңүз кана. Өзүнүн кызы, канчанчы кызы болосуз? Эң кичинекей кызы. Энебиздин аты ким эле? Мыйман. Ким дегендейсиз? Мыйман. Мейман деген энебиз 71 жашка чыгып отуруптур. Урматтуу көрүүчүлөр, бул өзүнчө эле бир чоң ресторан сыяктуу эле бир эме окшойт да. Бүгүн юбилей өткүзүп аткан окшойт. 13-чү. Жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Медианин программасы Кара Суу районунун Борбордук бөлүгүндө. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар? Аман эсен отурасыздарбы? Ким келип калды түн жамылып деп ойлобоңуздар, Бул Медианин программасы. Мейман деген энебиз ким? Мына бул энебиз экен, Энебиз бүгүн туулган күнүн өткөзүп, жакшынакай болуп, өзүнүн тууган уругун чакырып, кандайсыз эне? Жакшы. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эне? Жакшы. Бул Медианин программасы эне. Москвада бир Гүлмира деген кызыңыз бар беле? Бар эле. Сиңдиңиз, сиңдиңиз, эми кызыңыз, сиңдиңиз, балаңыз айырмасы жок эне. Майли. Ошол сиңдиңиз ушундай буйрутма берип, ушул менин энем деген программага дагы менин энеми коштуруп коюңузчу деп суранды эле. Энелердин катарында ушу Бейиштин образы да сиздерчи. Бейиштин образында болгон адамдарды ушул программага коштуруп коюу ниетин билдирген Гүлмира деген кызыңыз жөнөттү мени. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы. Канчага чыктыңыз? 71-ге. 71. Канча балаңыз, канча небереңиз бар эне? 5 балам бар. Чебере кыздарыман 9 та чеберем бар. 9 та чебереме калган неберелерди эсептеп эле. Неберелер көп. Бир тобу жаныңызда, бир тобун бактыңыз дегендей. Канча балаңыз бул жакта иштеп атат, канча балаңыз сыртта иштеп атат дегендей эне? Бир балам Москвада, Марат деген балам Москвада, калган 2 балам жанымда, огород кылып атышат, дарбыз кадриңе эгип атышат. Дыйканчылык дең эне? Дыйканчылык. Şu sizde ошол менин программасын жөнөткөн кызыңыз менен байланыштырып койсоңуз аябай жакшы болот эле. Москвада күтүп атты эле.
Россияда бар менен бир амандашып алаңыз мейманына. 70 жаш эмес, Кудай бурса 100 жылдык торколуу тоюңузга келели, ушинтип куттуктап туралы эне. Рахмат. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Мен ömür boyu şu sapkozda işledim. Paktada işledim. Cumuşçu olup işledim. Ушунча баланы эрезеге жеткирип, чоңойтуп, жакшынакай кылып, бапестеп өстүргөнгө кандай түйшүк тарттыңыз эне? Же сиздердин заманда оңой болду өстүрүү, же азыркы салыштырмалуу заманга карата кыйын беле? Onda sayız ele. Güyüm çalım ertele 50 yaşında ötüp ketken. Kalgan baldarım menen uşu işlep жүрдүм. Sapkozda. Ач калып ток калып ушул балдарым жесин, балдарым кийсин деп эне. Ооба. Ушунчалык мээримиңизди төгүп тарбияладыңыз а. Мынакей мына азыр менин пешенемде, мынакей менин маңдайымда мына смартфон аркылуу урматтуу Гүлмира эже кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Сиздин ушул такай чалууларыңыздан кийин ушундай такай мен энем барып куттап бериңиз деген суранычтарыңыздан кийин мен келип калдым мынакей. Менин маңдайымда ушул бейиштин образында болгон мейман энебиз отурат. Учурашып саламдуу жолдой бериңиз. Жакшы. Рахмат. Рахмат. Сиздики көрүп отурабыз деп, архивде калсын деп, эстеликте калсын деп. Рахмат. Бул менин акамдын кызы жигарым болот. Бооруңуз, бир бооруңуз. Боорум. Жигер десеңиз биздин оштон башкалар түшүнбөй калат да, бул жигер деген эмне болду экен деп. Бир бооруңуз. Ошо бир өзү эң чоңу, эң бажардышы эжем. Mayli. Rahmat, ömrüңүz uzun bolsun. Жашыңыз кут болсун. Мына жаштанда көп жашаңыз. Mayli, rahmat. Kam bolbo, ömrüңүz uzun bolsun. Rahmat. Эже бираса Сөзсүз түрдө сиздин суранычыңызды энебиз аткарат болуш керек деген ойдобуз, эми бир куплет ырдап берет деген ниеттебиз. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин программасында мейманине ушул программадачы жалаң энелердин күлкүсүн, энелердин сөзүн, кеңешин, ошо ушул ырларын дагы бир чагылдырып кетебиз дене. Ушул сиздин ырыңыз, сиздин ар бир турпатыңыз ушул бейиштин образыда. Сиздин энелердин ыры бейиштин ыры деп коет. Бир куплет ырдап коюңуз да, калган ушул жерде сизди куттуктап келген адамдарга сөз берели. Сиздин ырыңызды аябай сонун болот. Эски ырлардын баарын унутуп атпайбы азыркы жаштар? Кара урматтуу көрүүчүлөр, мына мейман энебиздин жакшынакай болгон сындуу, сыйкырдуу, касиеттүү ырына көңүл буралы. Sarı gül menin ünkürdü, sağındım senin gülkündü. Sağınıp jürüpçe talvay, saror buldum gün tünü. Karası bizim göçöbüz, kaygılı yaştan öpöbüz. Kaygındı tanıtıp jürgönçü, kalaşıp getse gököbüz. Ой, рахмат. Карасу биздин көчөбүз, карашып гана жүрөбүз дейсиз айна. Мынакей урмат. Эне ушул жаш кезде ушундай ырларды азыркылар эмне үчүн ырдабай калды деген ойдосуз. Мисалы, ушундай ырлардын карабайсызбы? Маани маңызын, сапатын карасаңыз, укмуштуу эки сүйлөм ырына гана тоесуз да. Ооба. Эми азыркы жаштардын ырындары бирөө кошулуп турса ырдай берем мен. Нурлан Насиптин ырларын деле ырдай берем дебейсизби? Омардын ырларын, Нелиянын же болбосо жана башка. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиздин жакшынакай болгон ырына күбө болдуңуздар. Эми кас катар тизилген жакшынакай болгон энелерибизге сөз берели. Бүгүнкү мейман энебиздин туулганына жакшынакай болуп өздөрүнүн тилектерин билдирем деген энелерди. Кызыңыз болосузбу? Эң чоң улусу. Бүгүн ушул эң улусу менмин. Бүгүн ушу апамдын 71 жашы куттуу болсун, өмүрү узун болсун, ушу бала чакасынын жакшылыктарын көрсүн, ушу балдарынын бактысына эсен болсун, ден соолукта болсун. Дайым дагы ушу 100 жашын, 80-90, 100 жаштарды да белгилейли ушундай. Мен айтпаңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Бир туугандардын атынан баарыбыз ушу бул жакта да ушу бир тууган отурат, ушу
туугандардын атынан баарын ушу Апабызды кантип белгилетесиз? бейишим апам. Өмүрлүү болуң, Рахмат. ден соолукта болуң. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менин программасында ушул баласы менен кызынын бактыбызга тынч болуң, ден соолукта болуң, оорубаң, сыркабаң. Рахмат, рахмат. апа мен сиз сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Ооба. Күндө айтасызбы? Биз сизди жакшы көрөбүз. Сүйөбүз деп айтсаңыз. Рахмат. Өмүрлүү болуң, эч оорубаң. Рахмат. Тынч болуң. Амин. Рахмат. Мына ушундай жашнакай, мына курчап турган жакшы позициялуу адамдар менен сиз Кудай буйрса жөнүнө жүзгө чыгасыз. Мына Кудай буйрса жаштын тилегин билет дейт. Кудай буйрса эне Майли. кайраттуу болуңуз. Кана энебизге сөз берели. Кудагый дейт. Боптур эми ушу жүзгө чык, не тилесең тилегиңе жет. Балдарыңдын күнүн көрүп, тойлордо небере, чебере үйлөп, баарына ушу. Рахмат. Ооба, жолдоруң ачык болсун. Келсин. Ооба, мындан бияка тынч болуп, ушу неберелер менен чебере, небере жетелеп жүрө бер. Ушу Мынакей Кудагыйдын сөзү, Кудайдын сөзү дейт. 83 жаштагы Кудагый, мынакей 83 жаш мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр. Кудагыйын болгон, Кудагыйдын жашнакай тилектери болду. Уруксат берсеңиздер, мен сиздерге өтүп кетейин, кийинки аксакалдарга сөз берейин. Аксакалдардын ар бир сөзү, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ар бир сөзүңүздөр архив, тарых болуп калат. Бул программанын баасы жок. Сиз ким болосуз? Бул адам сиз үчүн ким? Абижем болот. Бүгүн ушу Бир тууган. Бир тууган. Абижем туулган күндө отурабыз. Туугандар менен топтолуп. Абижем 71-ге чыкты. Ушу ден соолукта болсун. Мына балдар, кыздар сүйүн көрүшсүн. Ушу жүзгө чыксын. Абижем ушу. Көрүшсүн алайма. 100 жаштык тойлорунда танса тебип, кол чаап, энебиз төрдүн көркө отурсун. Ушу. Амин, айтпаңыз келсин. Кийинки сөз берели. Мен кайнежем болот. Мен келдимен бул жактын кемпир болом. Ошол мен Кайнежелик кылган беле, өз кылган эмес. Жок, кайнежелик кылган эмес. Эжем Анда өтө алтын адам. сөзүңүздү айтып бериңиз. Ушунча жыл жашасам дагы бир жолу бир жаман сөз айткан эмес. Аябай жакшы көрөм эжемди. Бул экөөсү аял болом. Ошол мен чалымдын 60 жылдыгында тарткансыз үйгө барып. Туура. Эже туулган күнүңүз кут болсун. Эжебиз менен 71 жашка чыгып отурат. Энебиздин ордуна эне, кайненебиз өтүп кетсе, азыр ошо энебиздин ордуна бизге жашнакай акыл насаатын айтып дайыма төрүбүздө отурат. Өмүрүңүз узун болсун. Кудайым ден соолук берсин. Бул кыздары мына небере чебере көрүп отурат. Эжеме эми гана мына кардыктага кадам таштап атат. Бактылуу, сыйлуу, дөөлөттүү кардык каалайм эже. Ушул улдардын, кыздардын жакшылыгын узак насип этсин Аллахым, өмүрүңүздү берсин. Сиз үчүн дайыма мындан бияка сыйлуу эле болсун, сүйүүсүндө жүрүң. Чеберелердин да тойлору насип кылсын. Ар бир кармындын баскан күнү бактылуу болсун, бактылуулук болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эжекебиз жашнакай белгилеп кетти. Буга чейин мына ушул Абушкасынын 60 жылдык тоюн тартып берген, эми той эмес, бул ушул аябай ыйык күнүн тартып берген. Өз ыраазычылыгын билдирип атат. Кийинки байкебизге сөз берели. Уруксатыңыз менен сиз ким болосуз? Мен чоң баласы болом. Эң чоң баласы болосуз. Канчага чыктыңыз? 48-ге. 48 болсо, азыр энебиз үчүн жаш баласыз да. Энебизге бир эркелеген сөзүңүздү айтыңыз эми, жүрөктөн чыккан сөзүңүздү айтыңыз. Апа, өмүрүңүз узун болсун. Биздин пешенибизге бар болуң, жүзгө чыгың. Оорубаң, сыркабаң. Биз ар дайым сиз менен, сизди жакшы көрөбүз. Мен сизди сүйөм, апа. Ой, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Бул үлгү. Апам өтө жакшы көрөм. Кантип эркелейсиз? Аз деле эркелегиңиз келеби? Кадимкидей мурдагы. Деле күндөгө бир маал келип эркелеп кетем. Эртегине жатып кадимкидей апа ушундай бир бекиткен компьютериңиз болсо бериңчи, пенсиядан арткан бир 100 сом болсо бериңчи деп эркелейсизби? Жыттап кетем да. Бул ушул үй бүлөгө Чарчаганды иштен келгенде
Çarçanım oşa apam basat da gel. Жеңем жинге тийген күнү келип апабызга келип эркелеп мындай букту чыгарып, O кадимкидей энергия алып кетесизби? şu Но жеңем десем, жеңем жеңем сөз кишилер- чыкпай калды го чөтө. Cinime tegende şu apama gelirim. Arda. Тамаша bunun баары тамаша. Ova жеткирбесин. Тамашалуу тарыхый тасма болуп аткандан кийин биз ушундай бир күлдүрүп да сүйлөгөнгө туура келет дегендей. Apamın ömrü uzun olsun. Bizim kolumuzda şu bar olsun daima. Apa. Altın apam. Мынакей алтын апам дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Тааныш өң болуп атат менимчечи. Эжебиз дагы менин программасына тартылган. Энебиз дагы аябай жашынакай болуп өзүнүн ачык, ак жүрөк ойлорун билдирген эне туурабы? Мына ушул насип буйруп калыптыр. Мейман энебиздин жашынакай болгон туулган күнүндө дагы ортоктош болуп чогуу монтип калыппыз. Эне ушул өзүңүздүн тилектериңизди билдире берсеңиз болот. Бул жак менин бир тууган кайынсиңлим болот. Бүгүнкү ушу 71 жаш кутман кут болсун. Кудайым бактылуу карлык берсин. Эч качан оорубасын. Мына уулдарынан урмат, кыздарынан кызмат көрүп, бактылуу байбиче болуп жүрө берсин. Небире чебире сүйүп, Кудайым кыбыра сүйгөнгө жеткизсин. Тууган уруу менен ушундай ак дасторкон четинде жакшы тилектерди айтып, жакшы ойлорун айтып, жакшы насааттарын айтып, жакшынакай кемпир болуп жүрө берсин. Мен айтпаңыз келсин. Ырдайт дагы энебиз. Сөзсүз ырдайт. Энебиздин ыры дагы эле ушу энелердин алдыңкырларынын бири болуп эсептелет. Ушу менин программасында гана бир куплет чоюп коюңуз эми. Баягы ырыңыз ырдап коюң эми. Эми азыр ошо 50ден ашкан, 70 таянган кемпирлердин эң сүйүктүү ыры 50 жаш жүзүн жарымы да. Анакей ошону тартылап коюңуздар гана. 50 жаш жүздүн жарымы, 50ге чыккан карыбы, чачыңды бурулуп басса да, өчелик жаштык жалыны, чачыңды бурулуп басса да, өчелик жаштык жалыны. Ой, рахмат, кол чапкой берем. Чын дагы энебиз атайын убарак ырдаткандан кийин мына ушул ырлар ушул белек сизге эне. Мейман эне, ушул баардыгы сый, урматтын баары сизге. Ошо бир куплет ырдын ичинде көп нерселер камтылган. Сыр бар, Көп сыр бар. Карыба, чачың агарып калса дагы карыдым дебе. 50 жаштан кайра күчкө кир. Балдардын, кыздардын сый урматына бөлөнүп, энергияга бөлөнүп, карыбай, каршылдап жүрөр деген мааниде да. Манакей каршылдап гана жүрөлү, тарсылдап дегенде, манакей эми сизге сөз берели, сиз кимис болосуз? Бүгүнкү Сиңиз болом. бир тууган сиңиз болосуз. Ушул адам сиз үчүн кандай адам? Аябай жакшы, биз үчүн өтө кымбат адам. Кандай касиеттери бар? Касиеттери жакшы, кандай десем касиети. Сүрдөп турасыздарбы? Жондой эле Айтканы законбу? Айткан. Бир сүйлөгөн адам бетке айткан. Эжем айттыр, кой биздин айтканыбыз болбойт экен, эжем айттыр деп орундатасыздарбы? Орнотабыз. Кана эми туулган күндүк өзүңүздүн куттуктооңуз. Ошо эжемдин туулган күнү кут болсун, эже туулган күнү кут болсун, ден соолугу чың болсун. Эч качан оорубаң, сыркабаң. Ушу небелердин пешнесине, ушу балдарыңыздын, кыздардын пешнесине, биздин пешнебизге тынч болуң. Аман болуң, илайым 100 чыңа. Ушундай эмелерде дайым отура берерим. Эми биз Кудай кааласа 80 жылдык туулган күнүбүздү куттуктайлы. Ушунда отурайлы, ажы. Ошону жеткирсин Кудайым. Рахмат деген бир жүрөктөн чыккан сөздөрүн байкап атасызбы энебиздин? Рахмат дейт, мынтип эч ким айта албайт. Рахмат деп просто толкундан атат энебиз, аябай сүйүнүчтүн баягы үнү да бул, сүйүнүчтүн үнү. Рахмат сиздерге да. Рахмат. Кийинки ак калпак кийип турган абабызга сөз берели. Аба, бери карап алып туруп бир жашынакай өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтсаңыз, сиз ким болосуз? Ben köy balası olam, çan köy balası. Күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлатыр дейт да. Кандай кайнене? Zor. Зор дегендин ичинде бир 1-2-3 сөздү ачык айтып бериңчи. Жақшы.
Kaynenem жақсы. Kaynenem жақсы көрем. Жақсы. Мен жақсы көрген kaynenemді, жақсы көрген баласы менмін өзі. Мен мына көп жылдан бері тұрмыш құрып, Құдайға шүкір, мына келіншегім биялы. Көздің ортамызда 2 бала, 9 немере бар. Құдайға шүкір. Шейінен денсаулық шың болсын, толған күніңіз құт болсын. Денсаулықта болыңыз, көп жашаңыз. Şu nerelerinizge baş göz bolup, oynap gülüp, baldarыңызға bardı, densalıkları çın bolup, oynap gülüp жүреріңіз. Biz sizi жақсы көрөбүз, сыйлайбыз. Мынакей күйөө балаңыз сиз өзүңүз угуп атасызбы? Сизди жакшы көрөт, сизди сыйлайт. Эң жакшы көргөн күйөө баласы мен болом дейт. Туурабы? Ошондойбу? Анда кургол койбош керек. Бир куплет кана. Başladık. Yine tuğulgan gününüz menен, tuğulgan gününüz kutlu olsun. Endi sizin tuğulgan gününüzde bir kupledirde bir hareket kılıp göreyim. Толғанып толқындаған сезімдерін тағдырға башым тиген кезімдерін тармасын құрбы өксілерін талантты сүйгөндөрдү esimde men. Vay rahmat. Bura boza berbe sezimlerin. Pazardan qaytıp kalgan gezimeden. Kalasın kalabasın kaybırılır. Qadırım bilgenderdi, dаңқымды bilgenderdi, esimde men. Ой, рахмат. Асанқұл Керимбаев деген таныстар да. Асанқұл Керимбаевтан қалса қалбайды. Бирок ашпаса да қалбайды, бирокча сонун. Қана кийинки, мынакей жакшынака болгон. Кимиз сүйлөйбүз, бул жакшы сүйлөйт экен, эже. Мына ушул адам жөнүндө, ушул ыйык адам да, бул жөнөкөй адам эмес да, эмне дегенчи. Бул жөнөкөй эле адам эмес, жаран эмес, бул ыйык адам. Өзүңүз жүрөктөн чыккан сөзүңүз. Кимиси болосуз? Мен эң кичинекей кызы болом. Эң кичинекей кызы болот экенсиң. Мен Алтын апам, Бейишим апам. Жөн турабыз, таасир этпейбиз. Жаным апам. Ömrünüz uzun olsun, көп yaşang apa. Көз турабыз, жүрөктөн чыккан сөздөрүн угабыз. Бактылуу болсун апам. Биздин пешенебизге бар болсун, көп жашасын. Тойлорубузду көрсүн. Ошо бүт жакшылыктарды каалайм апам. Апам миңге чыкса, чыгышын каалайм мен. Эч кое бергиңиз келбейт. Эч кое бербейм мен апам. Эч кимге бербейсиз. Эч кимге ара көрбөйсүз. Апамсыз мага жашоо жок. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундан артык сөз болбосо керек. Башка сөз жок айта албайм. Рахмат, чоң рахмат. Бул жүрөктүн сөзү эне, жүрөктүн сөзү. Бул пенденин сөзү эмес, жүрөктүн сөзү. Эне ушундай меримди төгүп чоңойтуп койгон экенсиз, мына сүйлөп атат. Акырында келиндер сүйлөйбүз. Келиндер акырында сүйлөйт деңиз, мынакей. Байке жакыныраак келип алсаңыз, бир аз алыстап кеттиңиз. Сиз үчүн бул адам кандай адам, ушул бир жакшынакай болгондо кароо тилектериңизди айтсаңыз болот. Сиз кимис болосуз? Eң кичине болосуз. Эң кичинекей баласы болосуз. Сиз 150ге чыгара турган сизсиз. Ашырыш керек одан. Ашырыш керек, Апа, не дейсем сизге, ушу бүт жакшы тилектер сизге арналат. Эч убакта кайгырбаңыз, картайбаңыз. Ошол анан мына бүгүн келген апам сыйлап келген коноктор, жеңизден тагам, баарыңарга
денсаулық сыйлап Омен айтқаныңыз келсін айтқаныңыз. Апаңыздың көңілін ала беріңіз. Көз түрісінде ата-енені барықтап таңтап қалайлы, мақтап қалайлы. Оның бардығы сіздер үшін өте чексіз белек. Наушыл тасма сіздерге берек, өте чоң. Қана еме келіндер кейін сөйлеу істеп қалды. Келіндер ғана береқа келіп шақылдап беріңіздерші бір, жашнақай болып тұр. Сіз қаншаншы келін оласыз? Мен ең чоң келін олам. Қанша жыл енеңіздің алдында қызмат қылдыңыз? Енеңіздің қандай тарбияларын алдыңыз дегендей? Biz үйленгенде biraz алысырақ тұрып қалдық. 5 жылдан бері қолында тұрдым. Енем менен 5 жыл бірге тұрдық. Бири-бирибизди капакылакей жоқ. Капакылакей жоқ. Ашықша сөз жоқ. Ошо апасы қызындай жашайбыз. Нені билбечелеңиз келин болуп келгенге чейин? Энеңизден нени үйрөндүңүз? Эми көп нерсе болушу мүмкүн. Мисалы көп нерсени үйрөнгөндүрбүз. Азыр эми өзүбүзчө турмуш куруп, көп нерсеге көзүбүз жетип үйрөнүп калдык. Энеңиз болгон сүйүүңүздү бир күлпөтөр менен билдирип койбойсузбу? Ырдабайм да. Ырдабайсызбы? Энеңизди куттуктай бериңиз анда. Эне туулган күнүңүз менен көп жашаңыз, биздин пешенебизге бар болуңуз. Неберелердин тоюнда, чеберлердин тоюнда төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Омен айтканыңыз келсин, окей. Эне, мына келиниңиздин сөзүн уктуңузбу? Уктуңуз, мынакей. Факт иретинде сурап коюш парсы эне. Кийинки келини ким? Ана мынакей. Жашнакай болгон дагы бир келиндерине сөз берели. Мен эң кичинекей келдим. Катуураак сүйлөй бериңиз. Эң кичинекей келдим мен. Эне туулган күнүңүз менен, туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушу неберелериңиздин, чеберелеринин алдында бар болуң, бай болуң. Ушу 70 жаштан Аллахым дагы көптү берсин, 100гө чыгын. Биздин ушу төрүбүздө аман эсен жакшы болуп жүрөрүң, билбегенибизди билдирип. Эже айтсаңыз 150дөн кантип ашырасыз? Аракет кылабыз. Кантип ашырасыз? Сиздин кайсы тамактарыңызды сүйүп жейтиңиз? Энем көбүнчө кесмени жакшы көрөт. Кесмени ошону бат-баттан кылып турасызбы? Жакпай калган тамактарыңыз болгондо энебиз жебей койбойбу? Жакпай калган тамактарым болгон, айтатындар, мындагы койсун. Сиздин кайненеңиз кайнене менен келин ортосунда мамиле кандай болушу мүмкүн? Жакшы эле. Билбегенибизди билдирет, мындай кылсын деп. Кээде жаман көргөн учурларыңыз болгон. Айта албайт да, деп да. Бирок ошонун баары жакшы болуп турбу? Ошонун баары сизге сабак болгон да. Мына өзүңүздүн жолдошуңуз айтып өттү. 150 кеп болуп калыптырбы? Кудай буюрса 150ден ашырабыз энебиз деп Жашнакай сиздин балаңыздын сөзү болду, эне. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Жашнакай болгон калоо тилектерден кийин ой, кечиресиздер, келиңиз. Бул тарыхый тасма. Бул тарыхый тасма, себеп дегенде бул программада сиз сүйлөсөңүз өтө чоң биздин ката болот. Ошон үчүн бул мен атамдын карындашы. Эжебиз ошо көп жашасын, денсаулыкта болсун, балдарынын, неберелеринин өзүрүн көрсүн. Эч качан оорубай биздин пешенебизге бар болсун ар дайым. Көп жашайбыз. Бир үрдө өрөсүзбү же? Жок. Жок дейт. Тамаша албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай Жашнакай болгон ой пикирлерден кийин программаны жыйынтыктап жатып, мейман эмнесин Жашнакай болгон батасы менен бата менен элге көрөт дейт. Бата менен сиздин балдарыңыз ушул эрежеге жетип атат эне. Ар бир намазыңыздагы тилек, ниеттериңиз менен ушул күндөр буйруп атат. Дасторкон жайылып дегенде, көңүлүңүз көтөрүлүп дегенде, эне. Ушул жалпы балдарыңызга, неберелериңизге, калың эл журтка, Кыргызстанга жалпы бата берсеңиз эне, анан ушул программаны жыйынтайлы. Айли болуптур. Мени сыйлагандарды Кудай сыйласын. Ушу дасторконубуз жайылып, дайым той болсун, жакшылык күндөр болсун, өмүрлөрүңөр узун болсун. Кошконуңар менен кошо карыгыла, бактылуу болгула. Денсаулыгыңар чың болсун.
Senin de densolun çın bolsun, ömürün uzun bolsun. Gülmiraga da men singdim ol. Baktılı olsun. Balasının gününküsün görsün, 2 balası var. Baktılı ol Gülmira. Sana rahmat. Amin. Obla hakiba. Amin. Enelerden tilegi. Бұл баяғы Аллахымдың сүйініші деп қойды, пайғамбарымыз айтқан, ата эне разы, Алла разы дегендейші. Құдай мені 100-ге жеттіңіз, Құдайдың берген жашын жашаңыз, бирок сапаттуу, татыктуу жашаңыз. Құдай буйрса, жакшылыгыңыздарга гана ушинтип дасторконуңуз жайылып, бизге окшогон бакылдаган, шакылдаган программалар келип, жашнакай болуп сиздин көңүлүңүздү көтөрүп жүргөн күндөр гана сизге насип этсин. Сизди эч ким 70-тин тегереги деп ойлобойт эне. Бир 50-нин тегереги деп ойлойт, ушунчалык жаш экенсиз, мен 70 деп ойлоптмун эне. Чындап, демек сиз 80 жорголоп 100гө жөнүнө чыгасыз да, Кудай болсо эне. Сага да денсолук, өмүрүң узун болсун, ушинтип элдин керегине жарап кабарларды жеткиргениңе сага да чоң рахмат, өмүрүң узун болсун. Амин. Айтпаңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын сүйүктүү катталуучулары, сиздердин да ушул мейман энебиз сыяктуу жанында отурган кудагыйы 80 жашка да чамалап калыптыр. Ошол катардагы энелериңиз болсо, аталарыңыз болсо, анда куттуктап, кубантып, көңүлүн көтөрүп калганга шашыңыз. Ата эненин ар бир көңүлү, ар бир кадамы, гүл, ар бир айткан дуасы, жасаган ушул сиздерге балдарына өзгөчө тилеген дуалары кабыл болот дейт. Ошон үчүн ар бириңиздер ата энеңиздерди көз тирүүсүндө сыйлап калыңыздар. Бул менин программасы бул жолку чыгарылышы Кара Суу районунун Борбордук айбагынан орун алган Ислам ата, Исмайыл ата деген кафеде өзүнүн жакшынакай болгон туулган күнүн жакшы бир жакындары менен белгилеп жаткан мейман энебиздин куттуу аллеясынан деп кое берели, авырасынан жыйынталып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, мейман эне көп жашаңыз, бакубат болуңуз, эч качан оорубаңыз. Эгерде буга чейин бир көңүлүңүз түшүп, көңүлүңүз чөгүнкү маанайда болгон болсо, ушу менин программасы аркылуу сиздин көңүлүңүздү көтөрдүк деген ниеттебиз эне. Буга ушул Гүлмира деген сиңдиңиз себеп, андан сырткары ушул бала бакыраларыңыз себеп дегендей. Ал үчүн ушундай мейман энебиз сыяктуу көңүлүн көтөрүп, энелери бар адамдар үчүн атайын алдыда телефондор жазылып турат. Биз кызматтабыз, өлкөнүн 7 тубанына чейин барганга даярбыз. Атжан Өмүрзак Азимкулов, жакшы туруңуз. Мейман эне, кийинки жакшылыктарыңызга чейин аман эсен көрүшөлү. Рахмат, өмүрүң узун болсун. Өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр өзүңүздөр жогоруда жакшылап баамдадыңыздар окшойт. Мейман энебиздин көңүлүн алдым, мейман энебиздин көңүлүн көтөрдүм. Энебиздин батасы балдарына, кыздарына, ошондой эле мага да тийди деп ниет кылам албетте. Ата энеңиздер болсо шашыңыздар. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн мага чалыңыздар. Бүгүн алдагы телефондорго ал үчүн кат жазыңыздар. Атжан Өмүрзак Азимкулов, жакшы туруңуздар.